Евроджеф, OTC деле то же самое. Вот аз боковикте турат достор. Боковиктен так, давайте скальпинг кылабыз анда. На понижение аштым. Скальпинг деген кандай достор? Скальпингти да заодно моменттен колдонуп, учурдан колдонуп көрсөтө кетейин. Бизде мына ушул жерде коридор бар, караңыздар. То есть бул цена азыркы чакта боковикте зона скопленияда турат десек болот. Консолидация болуп атат десек да болот. И бул жерден караңыздар, бул коридорго келген дагы бул жердеги ылдык уровень дагы үйдүн уровеньдери да жакшы иштеп берген. И үстүнкү уровеньди пробивать эте алган эмес. И андыктан бизде ближайший локальный областька түшкөн. Ближайший локальный область бул жерде турат. Ближайший локальный областька келип түшкөн дагы, бирок кайра бул жашыл свеча менен өйдөгүстө аттанган. То есть поддержка алган, уровень поддержкадан. Поддержка алганда өйдөгүстө кете алган эмес. Караңыздар, кайра бир свеча ылдый аткатып берген. Андыктан бул эмне болот? Азыркы чакта дагы ылдыйраак ушул жерге чейин түшүшү мүмкүн, же болбосо даже ылдыйкы локальный областтарга чейин түшүп кетиши мүмкүн. Звукту укканыңыздарда эле плюс болду достор, караңыздар. 16 пунктта плюс болду.